Бир эле рубашкасы 1,5 миң болса билбейм, канча кетет азыр примерно. Быйыл 1 сентябрда баштала турган жаңы окуу жылына саналуу гана күндөр калды. Репортер KG'нин кабарчысы Борбор калаада окуучуларды мектепке даярдоого канча каражат талап кылынаарын билип көрдү. Дордой базарындагы сатуучулардын айтымында быйыл 1 класска бара турган балдардын көйнөк шымдарынын дүң баасы орточо эсеп менен 100-200 сомго кымбаттаган. Баанын кымбаттаганын ата-энелер дагы сезген. Алардын айтымында быйыл бир баланы кийинтүүгө эле 10 миң сомдой каражат кетиши мүмкүн. Бирок 2-3 балалуу ата-энелер колундагы акчасын балдарына тең жеткирүүнүн айласын издешүүдө. 5 миңге расчет алып келгем, анан жетпегенин кайра алабыз да, пока хотя бы башталышын алып турайлы деп атабыз. Арзаныраак содалашып атып, 5 балам бар. Канчасы мектепке барат? 3 мектепке барат. Ошо? Пока не знаю. 5-өгө 20 миңди алып келдим. Биз аябай эле колдо неме эмес, средний да. Ошого пока 1 сентябрга кийип турса, анан болгон сайын ала беребиз. Азыр балдар жана кыздардын көйнөгү орточо 800 сом турат. Ал эми шым менен юбкалардын баасы 600 сомдон башталат. Костюм шымдардын орточо баасы 2,5 миң сом. Бут кийим жана башка кийимдерди кошуп, орточо эсептегенде баланы бир кийинтүү үчүн эле 5500-8 миң сом кетет. Алда базарда соодалашып, арзан жерден кийим алганыңызга жараша болот. Базар болгондон кийин ал жактан кийимди арзанда таба аласыз. Айрым сатуучулар бааны кардарларга ылайыктап, өтө кымбаттаткан эмес. Азыр негизи былтырга караганда бир аз кымбаттады, бирок көп эмес, 50 сом десек жаңылышпайбыз да. Себеби былтыры 500дөн бизге оптун чыккан рубашкалар, көйнөктөр, батниктер азыр ошол 30 сом, 40 сом, 50гө чейин мындай рөлөнүп калды. Анан баасыны колдон келишинче арзан эле сатып атабыз, элдерге дагы ыңгайлуу болсун деп. 200 сом, 150 сом кошуп эле, анан ар ким ар кандай эми. Базарда бир эле кийим-кечи кымбаттабастан окуу куралдардын баасы да өскөн. Мисалы жука дептерлер былтыр 5,5 сомдон сатылса, быйыл 7-8 сомдон сатылууда. Ал эми кардарлар көп сатып алган калем саптардын баасы дээрлик өзгөргөн эмес. Калем сап менен өчүргүчтү орточо 25 сомдон, боёкту 120, түстүү карандаштарды 150 сом, альбомду 70 жана сумканы 1000 сомго сатып алса болот. Мунун баарына ата-энелер кеминде 2000 сом акча коротот. Азыркы учурда бүт баары материалдардын кагаздан чыгып аткан баары кымбаттап кетти. Ага себеп Россиядагы заводдор жабылып кетти санкция үчүн. Бирок көбүнчө товарлар ошол бойдон эле калат баасы менен. Кымбаттаса 10-15 сомго чейин кымбаттап кетти, именно закупочный ценасы. Калгандары азыр ата-энелер, допустим, 1 класска жөнөтүш үчүн бир баланы 2 миңден ашып кеткен сом керек да. 2,5 миң сом примерно ушундай. Быйыл окуу жылында аябай эле кымбат болуп атат. Былтыр 5 сом 50 тиын учкаларды арзаныраак алсак, андан көп кымбат болуп атат да. Азырча мен бир баланы эле 1800гө даярдадым. Сумкасын кошпогондо эле, деме окуу куралдарга эле, канцтоварга эле. Сумкасын азыр алдык 800гө. Баары эле кымбат болуп атпайбы? Өлкөдө кымбатчылык болуп жатканына байланыштуу Билим берүү жана Илим министрлиги быйыл да окуучуларга бирдиктүү форма кийүү талабын койгон жок. Болгону окуучуларга мурункудай эле асты кара шым же юбка, үстү ак көйнөк кийүүсү талап кылынат. Негизи ошо форма маселеси канча жылдан бери коомчулукта көтөрүлүп келатат. Министрлик тарабынан быйылкы окуу жылында кара түстөгү шымы же юбкасы, анан ак түстөгү көйнөгү же блузкасы сунушталат. Жалпылап айтканда, быйыл 1 класска бара турган балага кийим, окуу куралдарын алууга орточо 8-9 миң сом кетет. Бирок базар аралап андан арзан же кымбатын да тапсаңыз болот.